Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Калыс Ордо конушунда жүрөм туғандар. Ошол жерден көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп Калыс Ордонун жайгашкан жерини, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер 106 көчөсү Калыс Ордонун туғандар. Бул чоң мечиттин жаны болуп калат. Ушул келгениңизде ушул мечитке ориентир алсаңыздар болот. Жана жанында Белашматта дүкөнү деле бар экен. Конуштун жайгашкан жери жөнүндө айтсак, Объезднойдун ылдый тарабында жайгашкан. Ошол жерде Объезднойго чыгып, оң тарап менен барсаңыздар, сиздер Маявкага бара аласыздар. Эгер чыгышка карай кетсеңиздер, сиздер Дордойго бара аласыздар. Дордойго жакын болуп калат туғандар. Андан ары бул конушта мектеп, садик бар экен туғандар. Үй жөнүндө айтсак, мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Дареги Калыс Ордо 106 көчө 40 үй болуп калат экен. Мынакей көчө тараптан көрүп турганыңыздардай пескоблок менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган туғандар. Көчө тарапта эле бир аз мондай жер бар экен. Бул жакка азыркы учурда үй ээси өрүк багы жана Павлония дарагы эгип койгон жүр экен. Туура эле айттымбы? Павлония кысасы тууралап комментарийге жазып коюңуздар. Жана сиздер деле келсеңиздер кандай бир гүл бир нерсеге койсоңуздар боло тургандай жери бар экен. Андан ары мына бул негизги кирүүчү воротасы. Воротага чейин деле бул жака стяжка коюлуп тур туғандар. Андан ары короосуна келейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей туғандар, бул короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 6 сотук. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Бул конушка 193-257 жана 173 маршруткалар келет. Бирөөсү Дордойго, бирөөсү Ош базар тарапка, дагы бирөөсү кайсы бир жака барчу эле туғандар. Унуттурам, жана Объезднойдун жээгине чыксаңыздар 218 жана башка маршруткалар деле келет бул тарапка. Суу, свет бар экен. Канализациянын суусу септикке куюлат туғандар. Анан отопление бар, ал деле паровой отопление экен. Котел менен иштейт. Котел көмүр менен жылытат экен туғандар. Үй жөнүндө айтсак, 125 квадрат метр экен туғандар. Жарымы кирпич, жарымы бышпаган кирпич. Негизги могу тышкы тараптагы дубалы кирпич менен болгон. Бөлмөлөр аралык дубал ал бышпаган кирпич менен болуптур. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарында көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып, бул жактагы калган маалыматтарды дагы берем туғандар. Жеринин аянты 6 сотук. Окей. Фундамент 1 метрдей бийиктикте коюлуп тур бул жактагы мынакей. Киргенде эле мондай прихожка бар. Андан ары бул мына үйдүн кирүүчү негизги эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган туғандар. Түз эле келсек, бул жакта кухня. Дубалдар обой экен. Кухня мебелдери бар. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр туғандар. Полу ламинат экен. Айта кетчү нерсе, үйдөгү бардык мебелдер калат деп айтты үй ээси. Бир гана кийимдерибизди алып чыгып кетебиз дейт. Башка буюмдар, мебелдер баары калат экен. Отопление мынакей. Бул жакта котел ушул кухняда орнотулуптур. Жана айткандай эле көмүр менен иштейт туғандар. Мына ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта душ жайгашкан. Дубалдар кафель экен, потолок пластика жана ички тарабына раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары кийинки бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Мына бөлмөлөр аралык эшиктер мына ушундай. Эшиктер орнотулган, менин оюмча сапаттуудай көрүнөт. Анда келсеңиздер өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Анан кухнядан киргенде эле бул жерде мондай бир коридор бар туғандар. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Бул жактагы биринчи бөлмө спальный бөлмө экен. Потолок гипсокартон. Окей. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган. Пол бул жактардыкы жыгачтан болгон пол экен туғандар. Көрүп турганыңыздардай дубалдар обой, бардык бөлмөлөргө отоплениянын батареялары орнотулган. Анан көрүп турган мебелдериңиздер баары калат. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, бул жакта зал туғандар. Азыр эле светин жандырдым эле. Өчүрүп коюп тургу. Бул жакта зал. Дуалдар обой, батыш тараптан терезе орнотулган.
полу жыгачтан болгон пол экен туугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары кайра эле коридорго чыгып, сол тарапка кайрылсак. Бул жакта бир детский бөлмө. Окей. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, полу жыгачтан болгон пол, жана ушул жерден эле сол тарапка кайрылсак, дагы бир детский бөлмө бар экен бул жакта. Бул жерден эле чыгыш тараптан терезеси бар экен. Потолок фанера, полдор жыгачтан болгон пол, проводтап линиянын батареялары ар бир бөлмөдө бар. Эми андан ары коросуна чыгайын дагы туугандар, калган маалыматтарды сиздерге берейин. Мен үйдүн кайра эле короосундамын туугандар. Бул мына үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көчө тараптагы забор менен болгон аралыкта 1,5 метрдей жай бар экен. Окей, андан ары ал тарап көрүп турганыңыздардай стяжка. Алардын түскирсе бир 2-3 машине баткадай жер бар экен туугандар. Андан ары эми бир жекенин дагы маалыматын бере берейин. Жердин аянты 6 соток туугандар. Бул жакта жер жемиш экенге жерлер, өрүк багы, груша, алма, жана башка бактар деле бар экен. А бул үйдүн баш айланып калды, түндүк тарабы. Түндүк тарабы туугандар. Үйдүн түндүк тарабы бул. Анан төрүндө навес, склад сыяктуу навес бар экен, тоокана жана үйдүн шыктырганда туалет деле бар. Ошол жерге чейин монтип тротуар куюлган туугандар. Жамгыр, кар убакытта бутуңуздар ылай болбой эле кенен барып келе алат экенсиздер. Мына бул жакта түрлүү бактар бар. Жер жемишке жерлер. Төрүндө навес туугандар. Ушундай көрүнүштө ал жакта тоокана. Чыгыш тарапта кошуна менен болгон чек ара пескоблок менен тосулган. Бул жактагы чек арасы сымтор менен тосулган туугандар. Өрүктөн бир штук алып жеп коелу. Өрүк бышыл экен, ошентсе дагы аппетитти ачтат. Эми эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды болушунча бердим окшойт. Баасы $45,000 туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жакшы эле сүйлөшүү болот деп айтты ээси. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Кимге жаккан болсо, негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 6 соток туугандар. Кызыл китеп бар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 125 квадрат метр. Жердин аянты 6 соток. Суу, свет бар экен. Калыс ордо конушу. Баасы $45,000 сүйлөшүү болот. Анда эмесе туугандар, мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.